Жергиликтүү кеңештеп жерибегиле Садыр Жапаров шайлоо алдында кайрылуу жасады. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Караколдогу мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен баасы 252,5 миллион сомдук заводду мамлекетке кайтарды. Өлкөдө орточо айлык акы 35 000 сомдон жогору экени айтылды. Президент Садыр Жапаров Facebook'тагы баракчасына билдирүү жазып, элди 17 ноябрда өтө турган жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого сөзсүз барууга чакырды. Ал бүгүнкү күндө шайлоолор мурункудай эмес, ачык жана таза өтөөрүн, бардык система автоматташтырылганын айтты. Мурдагыдай карусель, фокустар өтпөй турганын, шайлоонун жыйынтыгы бурмаланат дегенге негиз жок экенин белгиледи. Мындан тышкары 17 ноябрда шайланып келген депутаттар жерлерден элдик курултайдын делегаттарын шайлашаарын, курултайдын курамдык сапаты эл шайлай турган жергиликтүү кеңештердин депутаттарынан көз каранды болорун билдирди. Сөз эркиндиги жок, бизге кысым болууда деген айрым журналист сымалдар, блогер сымалдар бар. Ошолорго айтарым, өзүңүздөрдүн аймактан, шаарлардан, айылдардан курултайга делегат болуп шайланып келиңиздер. Өзүңүздөрдүн эл алдындагы аброюңарды көрсөтүп, бийликке карата каалаган суроолоруңарды бериңиздер. Биз сиздерден кача турган суроо жана маселе жок. Дүжүр курултай болду же дүжүрлөр шайланып келишти деген сөздөрдү кайталабаш үчүн бийликке нааразы болгон блогер, журналисттер, активисттер, акылдуу сымалдар элдик курултайга шайланып келип, болгон суроолоруңарды узатып, ой пикирлериңерди, дооматтарыңарды түз эфирде ачык айтыңыздар деп жазды Садыр Жапаров. Кайрылуунун толук нускамасы менен 7 каналдын сайтынан жана социалдык тармактагы баракчаларынан кенен таанышсаңыздар болот. Урматтуу кыргызстандыктар, буга чейин жергиликтүү кеңештерге үгүт өнөктүгү башталардын алдында сиздерге видео кайрылуу жасап, анда алдыдагы шайлоонун маанилүүлүгүнө токтолдум эле. Бул жолу соц тармактагы баракчам аркылуу дагы бир ирет сиздерге кайрылууну туура көрдүм. Азыр шайлоолор мурункудай эмес, мурун кандай болгонун баарыңыздар эле менден жакшы билесиздер. Карусель дегенди колдонуп, бюллетендерди таңгактап урнага таштаган учурлар болгон. Азыр анын бири жок, бардыгы автоматташтырылган. Бишкекте же облустардын борборунда туруп, ар кыл айылдардагы өздөрүнүн жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлай алышат. БШК белгиленген тартипте аралыктан шайлайм деп 6 ноябрга чейин катталып койгондор үчүн. Бир шайлоо тилкесинен бир добуш берип, анан кайра башкасына бара коюп добуш берем деген карусель, фокустар өтпөйт. Санарип системасы тигил же бул жаран кайсыл шайлоо тилкесинен добуш бергенин дароо көрсөтүп коет. Өлкө боюнча бардык шайлоо тилкелеринде видео байкоо камералары коюлган. Алар БШКнын башкы имаратынан түздөн-түз көрүнүп турат. Кыскасы добуштар уурдалат, шайлоонун жыйынтыгы бурмаланат дегенге кыпындай да негиз жок. Мунун баары эмнеге жасалып жатат? Элибиздин эң башкы конституциялык укугун ишке ашыруусун камсыз кылуу үчүн жасалып жатат. Шайлоолордун чоң кичинеси болбойт. Жергиликтүү эле кеңештердики деп жерибеңиздер. 17 ноябрда шайланып келген депутаттар биринчилерден болуп эле жерлерден элдик курултайдын делегаттарын шайлашат. Андыктан элдик курултайдын курамдык сапаты сиздер шайлай турган жергиликтүү кеңештердин депутаттарынан көз каранды болот. Курултайда кайсыл гана маселе болбосун көтөрүп чыга алышат. Сөз эркиндиги жок, бизге кысым болууда деген айрым журналист сымалдар, блогер сымалдар бар. Ошолорго атарым, өзүңүздөрдүн аймактан, шаарлардан, айылдардан курултайга делегат болуп шайланып келиңиздер. Өзүңүздөрдүн эл алдындагы аброюңарды көрсөтүп, бийликке карата каалаган суроолоруңарды бериңиздер. Биз сиздерден кача турган суроо же маселе жок. Дүжүр курултай болду же дүжүрлөр шайланып келишти деген сөздөрдү кайталабаш үчүн бийликке нааразы болгон блогерлер, журналисттер, активисттер, акылдуу сымалдар элдик курултайга шайланып келип, болгон суроолоруңарды узатып, ой пикирлериңерди, дооматтарыңарды түз эфирде ачык айтыңыздар. Курултайдын делегаттарын шайлоого бийлик, мамлекеттик түзүмдөр кийлигишпейт. Элдик курултай бул бийлик менен элдин ортосундагы диалог. Мындан артык дагы кандай диалог керек силерге? Өткөн курултайларда айтылган көйгөйлөрдү чечип эле жатабыз. Ошол эле мектеп, бала бакча, турак жай маселелери айтылган. Бул багытта кандай иштер аткарылганын жана аткарылып жатканын билесиздер. Бул айылда, тигил шаарда жол начар, ал жок, бул тартыш дегендердин бардыгына көңүл буруп аткарып эле жатабыз. Дагы бир жолу кайталайм. Курултайда делегаттар каалаган маселесин көтөрө алат. Кыргызстанда сөз эркиндиги болуп келген жана боло берет. Каалаган сөзүңдү ачык айта бер. Элдин баары эле айтып атат. Эч кимге тыюу жок. Азаттык, Кактус, Политклиника, Клоп сыяктууларга тиешелүү. Болгону жалган айтпа. Бирөөгө курулай жала жаппа, жеке аброюна шек келтирбе. Элди козуткан
жалган маалыматтарды таратпа. Европа жана Америка өлкөлөрүнөн качкын макамын алыш үчүн өз өлкөңдү, өз элиңди жамандаба. Эми жыйынтыктап айтсам, 17 ноябрдагы шайлоолорго активдүү катышыңыздар. Андан кийин элдик курултайдын делегаты болууга аракет кылыңыздар жана делегат болуп келип, элди түйшөлткөн, элге пайда бере турган маселелерди көтөрүңүздөр. Биз аткарууга даярбыз. Ал арада жогорку кеңештин депутаттары жана мамлекеттик органдардын өкүлдөрү шайлоо алдында флешмоб баштады. Бул тууралуу Маданият министрлиги кабарлады. Мекемеден маалымдашкандай, жогорку кеңештин депутаттары Жанар Акаев менен Аида Исатбек кызы жергиликтүү кеңештерди шайлоого жарандарды активдүү катышууга чакырууда. Депутаттар катыш, танда, шайла деген жазуулары бар браслеттерди тагынып чыкты. Ал браслеттер Кыргызстандын жаштарынын кыймылы жаштар уюму тарабынан таратылууда. Ошондой эле депутат Жанар Акаев Бишкектеги мектепте мугалимге орой мамиле жасаган аялды жоопкерчиликке тартуу керектигин парламенттин жыйынында айтты. Ал бул окуя Кыргызстандагы жалпы мугалимдерге моралдык сокку болгонун, аны коомчулуктун алдында мугалимден кечирим суратуу керектигин белгиледи. Айта кетсек, 6 ноябрда социалдык тармактарда бир аял мугалимди урушуп жатканы тартылган видео тараган. Анда окуучунун апасы сабак учурунда кирип келип, ызы-чуу салганын көрүүгө болот. Билим берүү жана илим министри Доктургүл Кендирбаева окуя боюнча укук коргоо органдары баа бериши керектигин жана өзү да окуяны көзөмөлгө алганын айткан. Мына ошол ыйлаткан жанагы лакылдаган ажаан аялды болгону бир 1000 сом айып салып коюптур. Эмне үчүн аны коомчулукка алып чыкпадыңар? Жүзүн көрсөтүп, мугалимге ондай мамиле кылган ушул аял деп. Бул бүтүндөй Кыргызстандагы мына 120 000 мугалимге болгон шылдың мамиле болду ушундай. Моралдык чоң сокку болду. Эмне үчүн мугалимдерге ушундай орой мамиле кылган, шылдыңдаган, мазактаган адамды болгону 1000 сом айып пул менен чыгарып жибердиңер? Аны жазага тартыш керек эле да. Бүтүндөй мугалимдерге, коомчулукка көрсөтүш керек эле да. Миңдеген мугалимдердин духу түшүп калбадыбы? Кыргызстанда мына Бишкектин өзүндө эле 500 мугалим жетишпейт. Билим берүү министрлигинин маалыматы боюнча. Эгер биз ушинтип отурсак, мугалимдер келеби мектепке? Мугалимдердин айлыгын гана көтөрүп койбостон биз авторитетин дагы көтөрүшүбүз керек. Бүгүн өлкөнүн ашуулары менен жолдорунда унаа кыймылына чектөө жок. Каттан бар. Транспорт министрлиги билдиргендей, учурда жол тейлөө ишканаларынын кызматкерлери өздөрүнө бөлүнгөн аймакты толук көзөмөлдөп жатат. Барскон Акшыйрак унаа жолундагы Сөөк ашуусунда, Бишкек-Ош унаа жолунда, Боом Капчык айында, Мырзаэке Каракулжа Алайкуу жолунда, Бишкек-Нарын Торугарт унаа жолунун Долон, Акбейит, Түзбел, Кубакка ашуулары жана Өтмөк, Алавел, Төө ашуу менен башка жолдордо да каттан бар. Ош, Сарыташ, Эркечтам унаа жолунун Талдык, Тоң Мурун ашууларында жол ачык. Жолдорду тазалоо, кар эритүүчү заттарды чачуу иштери үзгүлтүксүз жүргүзүлүүдө. Министрлик айдоочуларды каршы тилкеге чыкпай, жол эрежесин так сактоого жана унаа дөңгөлөктөрүн кышкыга алмаштырып алууга чакырат. Ысык Көл облусундагы мурдагы электротехникалык заводдун имараты мамлекеттин менчигине кайтарылды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Атайын кызмат тарабынан мамлекеттик органдардагы коррупцияга каршы көрүнүшүнүн экинчи этабын ишке ашыруунун алкагында Каракол шаарында жайгашкан жалпы пайдалуу аянты 4640 чарчы метр, ал эми жанаша жайгашкан 9970 чарчы метр жер тилкеси менен наркы 252 миллион 407 миң сом болгон мурдагы техникалык заводдун имараты мамлекеттин менчигине кайтарылды. УКМК мыйзамсыз менчиктештирилген жер тилкелери жана ишканаларды аныктоо жана мамлекеттин балансына кайтаруу боюнча иштерди улантууда. Ал эми Бишкекте бактарды мыйзамсыз кыйгандардын иши укук коргоо органдарына өткөрүлдү. Экология министрлиги билдиргендей, Бишкек шаарындагы Новопавловка айылындагы теректерди мыйзамсыз кыюуга бөгөт коюлду. Анда экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын Бишкек шаары жана Аламүдүн району боюнча инспекторлору 4 даана терек мыйзамсыз кыйылып, экологияга 50.863 сом зыян келтирилгенин аныктаган. Иштин материалдары мыйзам бузууларга карата чараларды көрүү жана андан ары иликтөө үчүн укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилди. Министрлик тургундарга жашыл мейкиндикти сактоонун маанилүүлүгүн эскертип, дарак табаны тазалап, жашоо үчүн ыңгайлуу шарттарды түзөрүн белгиледи.
Жыл башынан тарта сентябрга чейинки аралыкта чакан ишканаларды эсепке албаганда бир кызматкердин орточо айлык акысы 35.791 сомду түздү деп айтылат экономика министрлигинин маалыматында. Билдирүүгө ылайык, бул көрсөткүч былтыркы жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу 11,8%га өскөн. Ал эми реалдуу эмгек акынын өлчөмү керектүү бааларынын индексин эске алганда 6,7%га жогорулады. Орточо айлык акынын жогорулоо темпинин өсүшү экономикалык ишмердүүлүктүн бардык түрлөрүндөгү ишканаларда жана уюмдарда байкалган.